Баткенде 2 жашар кызды комага түшкүчө сабаган деп өгөй атасы кармалды. Баткенде 2 жашар кыз сотчу жоголгончо сабалганына шектелип, анын өгөй атасы кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, наристе ооруканага 7-июнь күнү түшкөн. Саламаттык сактоо министрлиги учурда кыз жасалма дем алдыруу аппаратына туташтырылып, комада жатканын маалымдады. Мээнин жабык жаракаты, мээнин чайкалышы деген диагноз коюлду. Абалы өтө оор деп бааланууда деп билдирди ведомство. Милиция кылмышка шектүү деп наристенин 40 жаштагы өгөй атасын кармады. Ал Бужум айылынын тургун экени, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Тажикстандын абактарында 25 кыргыз жараны кармалып турат. Министрлик Тажикстандын абактарында 25 кыргыз жараны кармалып турат деп билдирди юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков бүгүн 12-июнда жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Жыйында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси, жаза аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору 2-окууда каралып жаткан. Мындан тышкары Түштүк Кореянын жаза аткаруу жайларында 8 адам, убактылуу кармоочу жайда 1 адам отурганы айтылды. Мыйзам кабыл алынса, жогорку сот тарабынан режим жана күндү эсептөө боюнча токтом чыгарылса, аларды экстрадициялоо маселесинде ар бир иштин жаза өтөө мөөнөтү жагдайлары эске алынат, деди Сыдыков. Булак Баракелди. ТШИ футбол менен стадиондо курамага дем күч болгон күйөрмандар кечээ 11-июнда Азия зонасында дүйнө чемпиондугу жана Азия кубогунун айкалышкан 2-чи тандап алуу раундунун алкагында 6-чы жыйынтыктоочу турдун оюндары орун алып, Кыргызстандын улуттук курамасы Оманга каршы кескелди. Оюн курамалардын тең чыгуусу менен аяктап, анын жыйынтыгында Кыргызстандын улуттук курамасы Азия кубогуна жолдомо жана тарыхта 1-чи жолу дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-раундуна чыгуусун камсыздады. Булак Серепкежи.